Төлөк айыл аймагында тезинен чечүүнү талап кылган көйгөйлөр бир нече жылда булам кийинкиге калтырылып келген. Учурда аталган айыл аймактын курамына кирген 5 айдын ичиндеги көп жылдардан бери чечилбей калган маселелерди четинен чечип жатабыз дешет жергиликтүү бийлик ээлери. Бизде азыркы күнү 4 мектебибиз бар, 2 бала бакча, бир бала бакчабыз ошо толук иштейт, бир бала бакча 3 саат, 2 бала бакча 3 саат. Андан тышкары 4 клубубуз бар, 4 китепканаларыбыз бар. 2 клуб бүгүнкү күнү абалы начар, экөө жакшы иш алып барууда. Андан тышкары 3 ФАП бар. Спартак айылындагы мектептин абалы абдан начарлап, Советтер Союзунан мураска калган мектеп 30 жылдан бери бир дагы капиталдык ремонттон өтпөптүр. Полдору чирип, айтор акыбалы өтө оорлоп калган. Бул мектеп негизи 1967-жылы курулган. Буга чейин косметикалык оңдоп түзөө иштери болуп турган, бирок капиталдык ремонт болду элек болчу. Быйыл ушул Москва райондук өнүктүрүү фондунун жардамы менен 2 миллион 800 миңге толук боюнча биринчи этаждын полу алмаштырылды. Жыгач пол болчу, ошол полу жарабай калгандыктан быйыл ошо фонд менен өнүктүрүү фонду 2 миллион 800 миңге ошо кафел коюп беришти. Жаңыдан кайра түзүлгөн айыл аймак башчыларынын демилгесин колдоп, райондун өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнүп, Москва районунда бир катар социалдык жайлар иреттелип баштаган. Төлөк айыл аймагындагы Кызыл Молу айылында жакын каралта дагы бир кубанычтуу жаңылык болгон турат. Мурдагы колхоздун балансасында туруп, карабыз калган бала бакча учурда кайрадан ремонттон өтүп жатат. Биз азыр турган жер Кызыл Молу айылынын ушу бала бакчасы. Şu bala bakça 30 yıldan beri işe girdiği ekan. Buyurdu yıldır şu proyekt düzülüp 2 proyekt derecesini almıştırıldı. Ondan çıkarı şimdi içinde remont jazalı proyektler düzülüp buyurdu tender ötkörüldü. Derecege 1 milyon 900 koşu derecelerin otoruğa proyekt işe açtı. Terezelerin daha özgürlük ötkörgандай terezelerin barıkları koyuldu. Ondan çıkarı için şu remontlu 2 milyon 440 mingге толук ошол ичинде ремонттоо иштери жүрүүдө. Москва районунун жетекчилиги жаңыдан түзүлгөн айыл башчыларына талапты катуу коюп, ар бир айылдын элине калыс карап, көйгөйлүү маселелерди чечүүнү тездетиш керек дейт. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.